Айыл банктын айыл чарбасын каржылоо долбоорунан алган насыясына Үсөнкул Мамыров Чычырканак жана Карагаттын көчөттөрүн сатып алды. 2 гектар жерге айдап, келечекте ишкер гектарынан 3000 килограммга чейин түшүм алам деп турат. Бул жер болсо ушу какыраганда эле жайыт жер болчу, эчтеке айдалчу эмес. Ушуну айында алдым дагы, Кудай буйрса 3 жылда жемишин берет. Жекел ушу менен токтоп калбай дагы Кудай буйрса дагы кеңейтип айдайын деп атам. Майрамбек Касымалиев болсо банктан 1 тонна арпанын таза үрөнүн насыяга алган. Учурда аны 3 гектар жерге айдап, айдоосу жашыл талаага айланып, өнүмү жакшы экенин айтып, дыйкан сүйүндү. Айыл банктан алган үрөндүк уш жерге сепкем. Мына чыгышын көрүп атасыздар, кандай чыкканын. Мындан ары дагы ушундай сапаттуу үрөндөр менен мамлекет камсыз кылып турса, дыйкандардын өнүгүү өсүүсү жакшы болмок. Бул бушса ооба элге жайылтам. Айыл чарбасын каржылоо 10 мамлекеттик программасы аркылуу быйыл 1,6 миллиард сом бөлүнүп, 2760 жаран кредит алышты. Мунун ичинен Нарын облусуна 92 миллион сомдон ашыгы 6% менен кардарларга аргандай багытта насыя берилди. Бүгүнкү күндө биз 143 жаранга ошол жеңилдетилген насыяны тараттык. Мисалга айтып кетсек, былтыр эле ушул маалда биз 56 миллионду таратканбыз ушул долбоорун алгандачы. Болгону 112 жаран алган. Быйыл ошол бюджеттин көбүрөөк болгондугуна байланыштуу биз көбүрөөк кишиге бергенге аракет кылдык. Эскерте кетсек, быйыл Айыл банк биринчи жолу товардык кредит долбоорун ишке киргизип, дыйкандар өсүмдүктүн түрлөрүнүн үрөнүн насыяга алышууда. Алишер Аскарбеков, Нооруз Абылаев, Фалато 24, Нарын облусу.